Китепке жакын болгондо дагы адамдарга жагымдуу маанай тартуулап, ошондой эле мындай элибиздин агартуусуна дагы көңүл бөлгөн айымдын жеке жашоосу кандай болду экен деп кызыгуусу мүмкүн элдер көпчүлүк. Тиги официанттан сурайт экен. Бул китептерди койгонду кандай акылыңарга келди? Мен ушу суроону беришим керек эле. Турцияда Смитти кандай сатышат болду экен деп. Бул аураны тазалап турат да, билесизби, китептин барактары өсүмдүктөн, жыгачтан жасалат. Анан кийин бул эмне үчүн саргайат? Борбор шаарыбыздын өзүңүздөр байкасаңыздар керек кичине жаш балдар, кыздар иштейт. Может быть, биякта аябай ценный да китептер бар. Кайсы китеп 10 000 сом турат, алайын деди. Анан күлдүк, 10 000 сомдук китебибиз жок. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз Агартуу алга долбоорунун кезектеги каарманы Анар эже жана анын ишкердиги туурасында баяндамакчыбыз. Борбор шаарыбыздагы өзгөчө китеп менен курчалган кофейня туурасында кеп кылмакчыбыз. Саламатсызбы, Анар эже? Бишкек шаарындагы өзгөчө интерьери, анан китептерге курчалган кофейняны атайын издеп таап келдик. Биз дагы элдерден угуп калып, ошондой эле аябай сонун жыттанган кофеси, аурасы бизге сонун жакты. Эми айтсаңыз, ушул идея, ушул кофейня кандайча ачылып калды эле? Качан келди эле ушул идея? Бул идея күтүлбөгөн жерден болуп калды десем да болот. Башка ишкана менен алектенип жүргөн кезде, бирок негизи кыялымда бар болчу. Ушундай кофейня ачсамбы деп, бирок мен ойлогом, мындай абдан сапаттуу кофейня ачыш үчүн өтө чоң капитал керек. Аны ачыш үчүн көп убакыт керек деп ойлончумун да. Бирок ошо 1 жыл мурун, ошо бизге азыр 6-7 ай болуп калды да. 6-7 ай мурун жаңы пандемия бүтүп, ушундай жумда кандай жумуш кошуп иштетсе болот экен деп ой жүгүртүп атып эле. Ошо оюм ушу кофейняга келди да. Ушуну аракет кылып ачып, иштетип көрүш керек деп болгон күчүмдү жумшап, мындай кафелерге барып жүргөндө, кофейняларга барып отурганда, сырттан караганда билинбейт экен да. Оңой эле да деп ойлойсуң да. Мисалы үчүн бир жакшы жер табасың, кичин ремонт кыласың, декорду коесуң, анан эле жакшы повар таап эле иштетесиң. Болду, оңой деп ойлонот экенсиң да. Анан биринчи баштаганда, ремонт башталгандан баштап сезип аттым оңой эмес экенин, бирок артка уже жол жок. Анткени деген бир иш баштагандан кийин аягына чыгыш керек. Күнү түн уктабасаң дагы ойлонуп, баардык ишти ошо өзүбүз алып бардык да. Мен дизайнер жалдаган жокмун. Анын баарын өзүм ойлонуп, кайсыны коебуз, кайсы картинаны илишим керек, кайсы лампаны коюшум керек. Ушундай эле базарларды кыдыруу менен бир күн кечке краска тандоо менен эле алектенип жүрдүм. Бир айдан ашык ремонт кылдык. Анан ичин жазалгалоого келгенде, оюмда ушу сөзсүз колго жазалган, колго тартылган сүрөттөр болуш керек. Бирок ал дагы мындай жеңил болуш керек деп картина тандадым. Адамдар отурганда аурасы таза болуш керек. Мындай бир атмосфераны түзүш керек болду. Китеп оюма келди. Анткени эмне дегенде, китепти өзүм да жакшы көрөм. Анан китеби бар жерлерди абдан жактырчумун да. Мисалы үчүн Фрунзе ресторанга биринчи барганда китептерин көрүп, деп аябай жакшы көргөм да. Ушунчалык китептер бар, мындай үйдөй болуп, сонун көрүнөт экен деп. Анан башка кофейняларга барганда да китептерди көрүп калчумун, бирок аз болчу эле да. Анан ушу көбүрөөк китеп коюп жазаш керек экен негизи деп. Андан кийин
көп эле акындардын, жазуучулардын сөздөрү бар да. Мисалы үчүн Алы Токонбаев айтат: китеп менин акылым, китеп менин жакыным деп сөздөрү бар го. Алыкул Осмоновдун кандай болбосун ушул адабият жагына, китеп жагына кызыгуу бар эле да. Бирок убакыт жок эле, аябай убакыт тар. Китепти да акыркы күндөрү окуганга убакыт да жок. Балдар чоңоюп атат, жумуш жасаш керек, ошол иштеш керек. Бирок ушундай китеп көп болгон жакшы болот эле деп каалаган үчүн китептер дагы оңой табылды да. Мисалы үчүн биз биринчи китепти кайдан чогулттук? Биринчи үйдөн болгон китеп бир 2 эле коробка китеп бар экен. Айылга чалдык, ата энебизге чалдык, туугандарга чалып, китеп жөнөтүңүздөр, окулбай эле жатат го деп көбүнчө китептер азыр окулбай эле коробкага салынып, башка жерлерге сакталып калып атты да. Анан рекламаны карай баштадым, китеп издеп. Ошентип бир жакшы өзүбүздүн туугандарыбыздан да табылып калды. Китептерди алып, жакшылап сорттоп, бөлүп, жакшы китептерди жакшы баа менен сатышат экен. Ошентип мен ошолор менен келишим түздүм. Жакшы китептерди мен алайын. Мага Чыңгыз Айтматов алып келип бергиле, Алы Токонбаев деп бардык жакшы көргөн, мындай сыйланган китептин баары эле жакшы. Бүт китеп, бардык эле китепти сыйлаш керек, анткени китепке адам өзүнүн убактысын коротуп жазган, мындай дитин берип жазган, ушунчалык берилип китепти жазат да, бүт канча убактысын кетирет да. Бардык китепти сыйлап, жакшы көрүү менен мамиле кылыш керек да. Ошо китеп көп болсо дедим, башка адамдар да кызыгып, уже китеп окуй баштайт депчи. Анан ошо кофейня ачылгандан кийин китептен башка дагы картина, мындай жакшы бир декорлорду, гүлдөрдү, гүлдүн баарын жана үйдүн гүлдөрүнөн бардыгы тең мындай эстетика десем болот. Ушинтип ачылдык, аракет кылдык, жүрөгүбүздү салдык. Ушундай китепке жакын болгондо дагы адамдарга жагымдуу маанай тартуулап, ошондой эле мындай элибиздин агартуусуна дагы көңүл бөлгөн айымдын жеке жашоосу кандай болду экен деп кызыгуусу мүмкүн элдер көпчүлүк. Негизи эле кайсы жерден кызысыз, анан кайсы окуу жайын бүтүрдүңүз эле, өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен Нарындан болом, Кочкордон. Кочкордон окугам, Калин мектептен. Андан кийин Капар Кыдыралиев мектеби болуп бүтүп калдык. Бул жерден да окугам, Бишкектен. Мектепте окуп жүргөндө Бишкектеги 5-мектепке да окуп кеткем. Андан кийин университетти бүтүрдүм. Жогорку окуу жайын, жогорку кеңеште да иштедим 4 жыл. Андан кийин соцфонддо иштедим. Үй бүлөм жөнүндө болсо, менин 5 балам бар. 4 кыз, 1 эркек. Улуу кызым ошо Америкада окуйт. Ошо улуу кызым да айтып жүрчү, кофейня ачсак жакшы болмок мама деп. Мен айтчумун, кофейня ачыш үчүн көп акча керек деп. Бирок азыр айта алам, мындай этап менен ачса болот экен. Бирок ачаардан мурун да аябай жакшылап ойлонуш керек экен. Башка бир доход болуп туруш керек экен. Мүмкүн токтоп калган учурда же жаңы башталганда доход баягы эмне десем, прибыльды кире албай калса, мисалы үчүн көп коротуулар болот да, башка жактагы бизнес жардам берип туруш керек экен да. Анан ошол боюнча үй бүлөмдү айтсам, ошо мектепте окушат, кичинекей да бар, жолдошум бар, жардам берет. Анда салымы кошулган. Мен жарымына жеткенде чарчадым, эмне кылсам, токтотсомбу же улантсамбы, же кандай дагы буну өстүрүп өнү өркүндөтүш керек эми башталгандан кийин дегенде салымын кошуп, болду эми артка жол жок, астыга кетиш керек деп колдоо көргөзүп, салымын кошуп, мен менен чогуу ушул жерди иштетип
иштетип атабыз. Сонун. Демек үй бүлөңүздөр боюнча китепке жакын турбайсыздарбы? Негизи китепке болгон кызыгууңуз качан башталды эле? Анан кичинекейиңизде предметтик китептерден башка китептерди окучусузбу? Кимдин таасири көбүрөөк тийди? Китеп окуганга менин чоң апамдын үйүндө китеп көп эле. Анткени чоң апам мен өзүм атамдан башка иниси көп китеп чогултат эле. Книжный полкада түрлүү китептерди жыйнап коет болчу. Азыр эми ошол китептерди таппай калдым, жок. Анткени бир заман өзгөрүп кетип, ошол китептер билбейм кайда калганын, аны таппай калдык. Ошол кезде мен кичинекей кезимде китепти өзүм эле алып, бир кызыктуу китепти көрсөм, аягына чейин бүтүргөнгө чейин уктабай жашынып окучумун да. Мисалы үчүн карагат терип кел деп жөнөтсө, китепти катып алат элем. Арасынан карагат тербей эле китеп окуйт болчумун. Жашынып, чөптүн үстүнө чыгып китеп окучумун. Ошол китепти бүтүргөнгө чейин кызыкчумун да. Анан чоң апамды маңдайына отургузуп алып, маңдайыма. Чоң апа, сиз угуп турбайсызбы? Мен азыр журналисттердей болуп тынбай окуп берейин деп телевизорго тартылып аткан журналисттерди элестетип окучу элем да. Өзүм ушундай журналист болсом деген биринчи оюм бар болчу. Андан кийин уже башкача бир заман өзгөрүп кетти. Элдин баары эмнегедир эконом бөлүмүнө тапшыра баштады. Мен дагы аларды туруп өзүмчө эле экономикага кирип кеттим. Ошол боюнча журналисттик жабылды. Мүмкүн ошол калып калган окшойт. Мындай айтып, сүйлөп, окуп бир кызыгуулар. Андан кийин ошол заманга жараша деп коелу, китептер азайып, интернет көбөйүп, телефонду көп кармап, биринчи телевизордон башталган да, телевизорду көп көрө баштаганбыз. Ар кандай сериал көрүп баштаганбыз, китептин баркын кетире баштаганбыз. Эми Кудай буйрса, мен азыр сүйүнүп атам, китепке кызыккан адамдар көп экен да. Мен байкап атам. Анткени ушул ачылгандан бери китепти көргөндө ой, сонун экен, китептер бар экен дешип, бүт жаштар дагы, карагандарды, орто жашагандын баары тең, особенно 45тен өткөндөр, 60дагылар келип калса дагы китепти көргөндө сүйүнөт. Анткени кичинекей жаштар келсе, өзүнүн мүмкүн чоң атасы, чоң апасынын үйүн элестетет болуш керек. Китептерди көрүп, баягы кичинекей чагын элестетет да. Сүйүнүшөт. Көп көрөм кичинекей кыздар китептерди кармалап, аттарын окуп, мындай деп издеп жүргөн китеп болчу, алсам болобу? Кайра алып келип берем бир жумада деп аябай суранышат. Мен да кыя албайм, берем бир жума окуп кайра алып кел. Макул деп. Даже чоң атабыздын жашында деле адамдар келди. Кыргыздар деген китеп барбы балам деп. Бар деп таап бердим. Сонун болбойбу, кыргыздар таппай жүрдүм белем деп. Кээ бир эжелер келет, Чыңгыз Айтматовдун ушу Кыямат деген дай бир жолу окугум келип атты эле, барбы деп. Ушун бар деп таап берип атабыз. Көп кызыгып атышат да. Анан бир Турциядан 2 киши келиптир. Түрк посольствосу жаныбызда да. Келип сурап калыптыр. Тиги официанттан сурайт экен. Бул китептерди койгонду кандай акылыңарга келди? Мен ушу суроону беришим керек эле. Бул чакырып коңуз администраторду дептир. Ошол кезде мен биякта болуп калып бардым. Сурады, неден, каяктан акылыңызга келди эле деп. Анан жөн эле, кадимкидей эле китеп жакшы болот, коюш керек деп ушундай койдук десек, бул аураны тазалап турат да, билесизби, китептин барактары өсүмдүктөн, жыгачтан жазалат. Анан кийин бул эмне үчүн саргаят? Эмне дегенде, бүт абаны тазалап турат деди да. Сиз байкайсызбы, китептер чаңдайт, дайыма сүртөсүзбү дейт. Ооба, сүрүп турабыз десем, ошо чаңдын баарын соруп, аураны тазартып турган ошо китептер, анан гүлдөр. Анан сизди байкасак, гүлдөрүңүз да бар экен, баары тең жакшы, китептериңиз көп экен. Анан эски китептер экен, сразу эле билинет экен дейт. Может быть, биякта аябай ценный да китептер бар. Кайсы китеп 10 000 сом турат, алайын деди. Анан күлдүк, 10 000 сомдук китебиз жок, бирок каалаган китебизди алсаңыз болот деп. Чыңгыз Айтматовду билишет экен. Сразу эле Чыңгыз Айтматов бүт дүйнө тааныйт го, китептери барбы деди. Албетте, кантип Чыңгыз Айтматовдун китеби жок болсун деп көргөздүк. Анан чай ичип, кофе ичип, абдан жактырып,
кетишти да. Көп эжелер келет, мындай жакшы Турцияда отургандай болдум, Европада отургандай болдум. Өлкө кыдырбай эле ушул жака келип деле чай ичип кетсек болот экен деп батасын берип кетишет да. Демек эң соңу бул жака келген кардарлардын көпчүлүгү китеп окуйт турбайбы демек, келген кардарлардын канча пайызы мисалы үчүн китеп окуп, ошол эле учурда тамактанып, же өзүнүн иши менен элек болот? Бир 50% десем болот. Көбүнчө эртең менен болот. Бул эртең менен киши аз кофе ичип, китеп окуп, өзүнүн ноутбугун алып келип, жумуштарын иштеп кеткендер көп. Обед учурунда түштөндүрүү тамакта тамак ичишет. Китепке деле убактылары болбойт. Анткени баягы обед жумуш убагында эле, тынуу убагында келишет да. Кечкисин болот мындай жарымынан азырагы кечкисин китеп кармап окуп, чай ичип калгандарын көрөбүз. Сүйлөшүүгө келишет, жолугушууга келишет. Бир 30-40% десем болот. Сонун. Эми ушул иш күнүңүз кандайча башталат? Анан күн батканга чейин кандай сезимдер болот? Ошол боюнча айтып кетсеңиз. Иш күнүм тургандан баштап камераны ачабыз. 8-де 7:30 ачылды экенби деп оюмдун баары ушул кафеде да убагында ачылдыбы деп мен баягы мындай тактыкка жоопкерчиликке эч ким бир да кардар кирбей калбасын же эшик жабып калбасын деген ой менен баштайм. Баары жакшы экен, баары жетиштүү экен деп келгенден баштап эле столдор туура турабы, анан китептер чачылып калган жокпу, ушундай интерьерди карайм, тазалыкты карайм. Баарын өзүм түздөп, оңдоп эметем да, баягы даярданам. Мен келгенде уже да 2-3 киши отурган болот, кардарлар. Көбүнчөсү таанып калган болот, сүйлөшүп, учурашып турабыз. Бизде иштеген бияктын иштеген кыздар, балдар да абдан жакшы. Өзүңүздөр байкасаңыздар керек. Кичине жаш балдар, кыздар иштейт. Өзүбүздүн балдарыбыздай, кыздарыбыздай карайбыз. Да, эмне десем, бир 22 кишидей иштеп атат. Өзүбүзгө эмес, ыраазы болгонубуз, Кудайга да ыраазыбыз. Өзүбүзгө да андай иш берип атабыз. Өтө пайда таппасак дагы, биз менен кошо дагы башкалар дагы пайда таап, баягы иштеген акысын алып, үй бүлөсүн багып атат. Ошол да кичине мындай чоң мотивация берет, да, мындай кайгырып кетпейбиз да. Мындай киреше табылабы, табылбайбы деп кечке ойлонбойбуз да. Кирешени эми Аллах өзүнүн рызкысын дайыма уже даярдап койгон. Кандай рызкы берсе, ошондой рызкы алабыз да. Биз дайыма ошо баягы сапат болсун, сапаттуу болсун дейбиз. Бул бааларды дагы өтө кымбат кылгандан дагы тартынабыз да. Мисалы үчүн жок, баасы өтө эле чоң болсо, баардык адамдардын эле колунан келе бербейт. Орто баада болсун, бирок сапаты болсун дейбиз. Да, эмне десем, ошентип кечке алек болгонубуз баары эле жетиштүү, баардык кардарлар ыраазы болуп отурабы, эч ким бир да тамакка нааразы болгон жокпу, чайлар ысык кетип атабы, ушуну эле сырттан карап, баягы баягы эмнеде суета болобуз да. Жүрөгүбүз менен коебуз. Анан көбүнчөлөр айтат ошол билинип турат депчи, мындай жан дилиңиз менен кылып атканыңыз билинет деп айтышат кардарларчы. Бир блогер жазыптыр Instagram баракчасына. Мен бир кафене көрүп калдым. Ичине отуруп бир сыра кечке чейин мындай көз жүгүртүп, ой жүгүртүп отуруп турдум. Байкалып турат, жаңы ачылган, бирок бул ишти билбей туруп ачкан адамдык экен. Анткени
официанттар мындай баягы кайгырып мындай бир дагы бир кардарга туура эмес мамиле кылып албайын деп чочулап турушат экен. Этияттык менен. Анан кийин алардын башкаруучусун да байкап калдым. Ар бир жактан көз жүгүртүп атат. Мүмкүн ошол туура иштеп атабызбы, туура эмес иштеп атпайбызбы деп ойлонуп атат. Мен анан кийин бир баа бердим. Бир иш башташ үчүн сөзсүз эле ошол иштин профессионалы болуп деле кереги жок экен. Ал иштин профессионалы болбой туруп деле ишти баштап салса болот экен деген ойго келдим деп жазыптыр да. Окуп калып анан ойлонуп койдум да, чын эле бизди туура эле жазыптыр, туура эле байкап атышыптыр депчи. Чындыгында биринчи жолу бул ишти ачып атабыз да. Бирок чын эле мындай кабатырландык да. Болуп кетеби же болбой эле ишиңиздердин үзүрүн көрүп баштапсыздар демек, э? Адам үчүн эң негизгиси бул жылуу маанай, жылуу сөз эмеспи? Анан сиздерге дагы ушундай өзгөчө билдирүүлөр келет экен. Демек, бул ишиңиздердин мыктысы экениңиздердин далили. Кофейнянын аталышы да өзгөчө экен. Бир караганда балким чет элдик ишкерлер ачкандыр деген ой келиши мүмкүн. Бирок киргенде ушундай ажарлуу айым, анан болгондо да Кыргызстанда Smith House деп ачканына бир таң калдым да. Анан аталышы каяктан сизге ой келди эле? Аталышында кечке ойлонуп, Смит деген бул жана кунжут менен жасалган түрктүн булочкасы, наны деп койсом болот. Биз мисалы үчүн кандай калама менен каттаманы, борсокту жакшы көрөбүз го, илгерки биздин атабыздан калган тамак да. Анан түрктөр дагы бул көп жыл мурун Осман империясынан бери бул Смитти, нанды ушундай жакшы көрүп жешет, сыйлашат да. Ошон үчүн мен Смитти биз башынан жакшы көрчүмүн. Менин кыздарым, балдарым да Смитти жакшы көрөт. Смитти мен атайын мурун мисалы үчүн Beta Stories'тен сатып алсам, азыр Бемар деген маркеттерден сатып алып, Смиттин негизи мага даам абдан жакчу. Анан бир өзгөчөлүк болуш керек атында. Мисалы үчүн бүт ар бир кофейнянын өзгөчөлүгү бар да. Бирөө пиццасы менен, бирөө да бир нерсеси менен өзгөчөлөнөт. Анан Смитти интернеттен да жакшылап карап изилдедим. Турцияда Смитти кандай сатышат болот экен деп. Смит сарайы деген да бир кафелер бар экен. Ичине Смитти сыр менен, тоок менен, эт менен көп нерсе, көп тамак закускалар менен жасайт экен. Ошону дагы мен ушун Кыргызстанга ачыш керек экен. Смиттен эле аты болсун, эми Smith House дейин. Смит үй деп кыргызчасы да. Smith House деп мындай үй сыяктуу да болсун. Смитти жакшы көргөндөр да келсин. Тааныбагандар келип бияктан таанышсын деп өзгөчөлөт. Ушун Smith House деп. Демек, Кыргызстанда, Турциядагы атмосфера. Аны эмесе ошол эң аягында акыркы суроо болсун. Ишкердикти өзүңүз айтмакчы жаңадан баштаптырсыз. Анан кийин бирок аябай мыкты деңгээлде улантып жатат экенсиз. Жаштардын көпчүлүгү азыр ишкердикке аябай кызыгып, өзүнүн жаңы ишин баштайм дегендер бар. Анан аларга кандай кеңеш берет элеңиз? Анан сиздин кайсы сапаттарыңыз дал ушул ишкердикти улантып кетүүгө өбөлгө түздү? Ошол боюнча айтсаңыз. Иш ачам деген жаштарга айтып кетерим. Иш ачаардан мурун коркпош керек. Жакшы көргөн ишин кылыш керек да. Мындай ушул ишти мен кылам, мага жагат. Мен ушуну жасасам, аягына чейин чыгарышым керек деп мындай коркуу сезимин алып коюп эле баштаса болот. Эми чоң каражат жетпей атса, кичинекейден деле баштаса болот. Например, мисалы үчүн да мындай кантип мен каражат топтойм, мисалы үчүн бизнести ачыш үчүн деп дайыма ойлонушат да, баягы коркуу сезим болот, вдруг болбой калат депчи. Ошентип эмес, ниет деген мындай кененирээк коюп, коркуу сезимди алып, ошол аракет кылса, ошого жараша берекет берет. Аракет кылсаң, ошого жараша болот экен баары. Анткени чын жүрөктөн аракет кылыш керек, адал кылыш керек. Баштаардан мурун мен баягы ушул ишти алып барышым керек, сатышым керек, акча табышым керек, ал акчага да бир нерсе алып улантышым керек деп коркпой эле баштаса болот.
мүмкүн дагы бир консультация алам десе кайрылса болот, мен айтып берем. Мисалы үчүн кафе ачам же болбосо бир фастфуд ачам десе, сөзсүз түрдө ошол жердин локациясын караш керек. Ошол жерден көп адам өтөбү, жакын жерде больница барбы же университет барбы же көп офистер барбы, банктар барбы. Мен бул жерге мисалы үчүн кафе ачсам же бир фастфуд ачсам, ким келип жейт деп мындай, кайсы адамдар келет, ушулардын баарын тең биринчи анализдеш керек. Жерди жакшылап тандаш керек да, анткени көп жерлер бар. Мисалы үчүн бир эле односторонний дорога болот. Же бир киши көп өтпөгөн жерден убара болуп, ремонт жасап, ачып, бирок ошол жерден эми баягы пайдасын көрө албай калып, жабылып калса аябай жаман да. Бул баягы тоже эмгегин талаага кеткен болуп калат да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө жерди караш керек. Мисалы үчүн кафе эмес, мен башка да бир нерсе ачам десе дагы өтө турган нерседен башташ керек. Аздан баштап көбөйтсө болот да. Мисалы үчүн өтпөй турган нерсени көп алып туруп дагы баштаса болбой калат. Мисалы үчүн караш керек, азыр адамдар эмнени жакшы көрөт, кандай кызыктуу нерсе сатса болот экен. Ушундай, мисалы үчүн азыр көп кыздар деген жакшы десерттерди жазып атышат, кызыгып. Даже мындай шекер кошпой дагы десерттер жазып атышат. Мындай Азамат дейт элем да, ошол кыздар да молодцы. Ошол азыр балдар кандай көбүнчө эле жаштар мисалы үчүн атыр сатса дагы оокат кылып атышат да. Ошол кылган ишин таштабаш керек. Эгерде мындай сезсе, бул менин ишим эмес экен, буну мен кыла албайм десе, ошону дароо алмаштырыш керек да, башка бир ишке же болбосо өзүнүн сүйгөн ишин кылган жакшы да. Мисалы үчүн ар бир кесиптин ошондой немеси бар да. Сүйгөн ишиңди кылсаң, ошол иш жүрөт да. Анан чын жүрөктөн кылса жүрөт экен. Кайсы сапаттарыңыз түрткү болду эле? Мисалы үчүн өзгөчөлүк болот да ар бир адамдачы. Кандай сапаттарым десем, сапаттарым башка адамдарга билинсе керек да. Мага өжөрсүз да, өжөр болбосоңуз ушул нерсе уланмак эмес болуш керек. Билбейм, көп деле өжөрмүн деп айта албайм. Бирок мындай баштаган ишти жасаш керек. Туруктуулук, анан кийин мындай адамдар менен сүйлөшүү. Билбейм кандай сапаттарым бар, бирок мен өзүмдүн иштеп жүргөн эмеден болуш керек да, тажрыйбадан. Сиз сүйгөн 3 китеп ошол боюнча айтсаңыз? Мен сүйгөн 3 китеп. Жана айтып кеткендей эле, мен Алыкул Осмоновдун китебин жакшы көрөм. Төлөгөн Касымбековдун, Чыңгыз Айтматовдун. Аттарын айтсам, Чыңгыз Айтматовдун Кыямат, көп эле темасы бар да. Дагы кайсы китепти айтсам, көп эле китеп бар да, 3төн да көп. Өзгөчө ошол кыргыз адабиятына жакын экенсиз. Эң сонун биздин көрөрмандарыбыз үчүн өзгөчө бир оюнубуз бар. Сырдуу сөз деген. Ал жакка сиз кандай сырдуу сөз катмак элеңиз? Сырдуу сөзгө китеп жөнүндө, мисалы үчүн китеп боюнча жакшы бир комментарий жазса, кыска, кайсынысы жакса китеп берет элем белекке. Кофе жөнүндө жана симит жөнүндө. Демек үчөөнү айкалыштырып, ортосунда кофе, симит, китеп деген. Эң сонун. Жеңүүчүгө мен китеп, кофе, симит белек кылам. Эң сонун. Демек биздин ошол жеңүүчүлөрүбүзгө Анар эжеден Смит Хауска келип, китеп, Смит жана кофе белекке алат экенсиздер. Аны эмесе комментарийге пикир калтырыңыздар, каналга катталууну унутпаңыздар. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.